Эми өттүн жакшы иштеши үчүн сөзсүз түрдө эңкейиңиз туруңуз. Анан дагы бирөөсү колуңузду түйүп, оң кабырганын астына киргизип, ошол оң кабырганын астында көрүңөрбү мына? Оң кабырганын астында өт турат дейм. Ошо общий эле өттү массаж кылыш керек. Муну тамак ичердин астында сиз сөзсүз түрдө тамак кайсы мезгилде жакшы сиңет? Тамак өт жакшы куйса сиңет. Демек сиз тамак ичердин астында 10 мүнөт 15 мүнөт астында сөзсүз түрдө колуңуз менен оң кабырганын астын басыңыз, өйдө ылдый болуңуз. 92-ге чыккан кемпирден сураганда, сиз кандайча 92-ге чыктыңыз дегенде, мен спальныйдан кухняга кетип атканда ширеңкени чачып жүрчүм деген. Ошо 75 штукту алып, баргыча 75 штукту алып, ансыз мен тамак ичкен эмесмин деген. Мына 92-ге чыккан. Көрдүңүздөрбү? Тамак менен түшкөн микроб, мына эмне үчүн мен өттү иштеткиле дейм. Себеби деген, өт бул эң сонун противовирусный. Эң сонун противомикробный. Бизди ушундай кылып жаратыптыр. Мына бизге даяр өттү берип коюптур. Сен өтүңдү иштете бер. Бардыгын өлтүрөсүң депчи. Өтүм жокко дешет. Өт жок деген сөз, өт баштыкчасын гана кесип алып салат. Мына, өттүн баштыкчасын гана кесип алып салат. Өт трубкасы кала берет. Өт боордон жасалат. Ошон үчүн боорду да сакташ керек. Эмне үчүн боорду кабырганын астына бекитип койду? Ал бизге өтө керектүү нерсе. Бооруңузду дайым сылап жүрүңүз. Печень дейт орустар. Печ деген сөздөн келип чыккан. Ысык деген сөз. Бооруңузга ысык басасыз. Боордун кан тамырлары, боордун кызматы 9 кызматы бар. Ошонун бирөөсү бизге кирген майда жандыктарды өлтүрүп берүү турган кызматы. 9 кызматтын ичинен бирөөсү майда жандыктарды өлтүрүп бере турган кызматы бар. Демек биз боорду ысык кармасак, өт жакшы чыгат. Микробдорду өлтүрүп берет. Өт биздин 12 иличегиге жакшы тамат. Сиз стресс болдуңузбу? Сиз нерв болдуңузбу? Мына, өт башкычасы. Өттүн ушул 12 иличеге куюп берген жерин сфинктер Одди деген адам тапкан. Ошон үчүн сфинктер Одди деп коет. Бул деген мындай сфинктер ачылып, жабылып турат. Сиз өзүңүзгө тамак алганда бул уже даяр турат. Ашказандын соктору тамакты эритип бүткөндөн кийин 12 иличеге өткөрүп бергенде ашказандын өттүн башкычасы ачылат дагы, өттү куюп берет, тамагыңыз эрийт. Ошол тамак менен түшкөн, суу менен түшкөн, кан тамыры менен келген микробдун бардыгы мына ушул 12, мына кичинекей эле жерибиз, мына 12 иличегиде өттүн айынан бардыгы тазаланат. Сиз стресс болдуңуз, нерв болдуңуз, кыжылат болдуңуз, качан байым дедиңиз, өтүңүз куйбай калды. Сиз менен тамагыңыз менен түшкөн микробдун бардыгы шуулдаган боюнча, ойногон боюнча 12 иличеден ички ичеге өтүп кетип калды. Барды да аякта жашап атат. Менин профессорум дайым күлтүрүп айтат. Аякта дача салат, джиптерди алат, микробдордун бардыгы ошол жакта жашап, мына жашайт дагы, сиздин ичиңиз көбө баштайт. Тамагыңыз сиңбейт, ичиңиз катат, же ичиңиз жүрүп кетет. Ичегиде 3 нерсе гана болот. Же ич катат, же ич көбөт, же ич жүрүп кетет. Эмне үчүн? Мунун себеби өттүн айынан болот. Мына ушул 12 ичегидин ичине куюлган өттүн точкасы, эки абалда, сиз стресс болгондо эки абалда катып калат. Бул булчуң дебедим, булчуңдан жасалганда. Эгерде бул жабылып калган болсо, анда сиз однозначно запор менен. Только ичиңиз катат. Эгерде ушул абал ачылган боюнча калып, муногу түтүкчөнүн оозу ачылган боюнча калган болсо, дайыма тып нормадан ашыктагы тамчылай берген үчүн сиздин ичиңиз жүрө берет. Мен муну практикамда көрдүм. 90% адамдардын ичи катат, 10% адамдардын ичи жүрүп кетет. Тамак сири жүрүп кетет. Эмне үчүн? Стресстен
өттүн түтүкчөсү эки абалда калып калат. Каткан абалда болсо ичиңиз запор болот, ичиңизге воздух толот. Демек, сфинктер оду жабылып калган болсо, ичегинин ичинде түртүү кызматы токтойт, воздух көп чогулат. Ал эми сиздин 10% адамдардын ачылган боюнча калган үчүн тамак ичсе эле чуркай берет. Мунун бардыгына ким күнөөлүү экен? Мунун бардыгына эмнеге байып айтам деген стресс күнөөлүү. Же дагы башка бир кыжалачылык.